Kede başımızga bir uğurçuluk, kıyınçılık, kıcılatçılık gelip kalsa Allah Teala kayrılıp benim şu kıyınçılığımı, benim başıma gelgen şu müşküldü, problemini hiç kim bilmey kaldı. Allah Teala dağın benim duamı, tilegenimi, suraganımı kabul kılbay jatabı dep kaygırıp kalabız. Hurmatlı bir tuğan anda emes. Allah Teala jada kalsa Janubardın dağı korkkonduğunu oğup bilip Kur'an-ı Kerim'de eskirtip ketken. Süleyman Aleyhisselam gele jatkanda kumurskalar korkuşkan. Ошол Süleyman menen anın soldatlары, jelditteri bizdi devilip koy bolsa eken dep korkuşkan. Эми элестетип коюң, ошол кумурсканын корккондугуну сезген, ошол кумурсканын корккондугун билген Алла Таала сиздин корккондугуңузду, кыжырат болгонуңузду, жүрөгүңүздүн сыгылганын билбей коет дейсизби? Сөзсүз түрдө Алла Таала билет жана көрүп турат. Балким сизди көбүрөөк өзүнө жакындасын деп жатат. Балким көбүрөөк истигфар кетирсин деп жатат. Балким көбүрөөк тооба кылсын деп жатат. Өзүнө көбүрөөк кайтсын деп жатат. Ошондуктан эч качан үмүт үзбөңүз. Алла Таала менин дуамы, сураганымы, корккондугуму, кыжырат болгондугуму билбей жатат окшойт. Же болбосо дуамы кабыл кылбай жатат деп кыжырат болбоңуз. Балким Алла Таала сизди бир жакшылыкка, бир жакшы тарбияга, адеп кылыгыңызды оңдогонго, сабырыңызды оңдогонго, өзүнө кайтарганга сизди тарбиялап жатат. Ошондуктан эч качан үмүтүңүздү үзбөңүз. Алла Таала менин дуамы угат, кабыл кылат деп ишениңиз. Сөзсүз түрдө Алла Таала сизге алдыңызда жеңилчиликти, ушул кыйынчылыктан чыкканды Алла Таала сизге берген болсун.